Ошондуктан биз буларга адистерди беребиз. Жерде отурган агайлар, желкелер, студенттерибиз, биздин өчүрүүчүлөрүбүз бардыгы ошол жерде. 2026 жылдын 13 майында ООШ технологиялык университетинде Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишмердүүлүгүн жайылтуу жана өзгөчө кырдаалдар учурунда жарандардын туура аракеттенүү көөнүмдөрүн калыптандыруу максатында жарандык коргонуу боюнча практикалык көргөзмө сабак өткөрүлдү. Иш-чара университеттин өмүр тиричилик коопсуздугу кафедрасы, жарандык коргонуу штабы жана республикалык өзүнчө куткаруу отряды менен биргеликте уюштурулуп, ага студенттер, окутуучулар жана куткаруучулар активдүү катышты. Сабактын жүрүшүндө адистер тарабынан өрт коопсуздугу, жер титирөө жана башка өзгөчө кырдаалдар учурунда коопсуздук эрежелери боюнча кеңири түшүндүрмөлөр берилди. Ошондой эле эвакуациялоо жол жоболору жана биринчи медициналык жардам көрсөтүүнүн негизги ыкмалары практикалык түрдө көрсөтүлдү. Бул жерде куткаруучулардын жеке жана тайпалык куткаруу шаймандары болот. Биринчи куткаруучуга коргоочу каска, защитный каска, биринчи өзү коопсуздугун сактаган. Андан кийин защитный очки, андан кийин наколенник, налогодник тутканан тизеге коюлганга. Бул болсо карда жүргөндөгө, бийик тоолуу карларда кар калың жаганда путка кадалат ножной фонарь. Бул кардын путка кирбеш үчүн, пут кийин суу болбош үчүн колдонулат. Практикалык машыгууда шарттуу жер титирөө кырдаалы жарыяланып, студенттер менен окутуучулар эвакуациялык планга ылайык имараттан коопсуз аймакка чыгарылды. Куткаруучулар тобу тарабынан жабыркагандарды эвакуациялоо, куткаруу иштерин жүргүзүү жана алгачкы жардам көрсөтүү аракеттери көргөзмөлүү түрдө аткарылды. Мындан сырткары республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын кызматкерлери тарабынан куткаруучулар колдонгон атайын техникалар жана шаймандар тааныштырылып, алардын колдонуу тартиби боюнча маалымат берилди. Чоң бийик имараттарда же башка эмелерде колдонулганда бизде мына карабиндер жетпейт да, илинген. Терес мындан илебиз дагы, анан буга илип алып, жип алып туруп, мындай түшүп кеткенге монтажный карабин болот. Бул илинген жерде ошол жерде калып кетет. Патык болот. Аталган иш-чара студенттердин жана окутуучулардын өзгөчө кырдаалдар учурундагы даярдыгын жогорулатууга, коопсуздук маданиятын калыптандырууга жана жарандык коргонуу боюнча практикалык көндүмдөрдү бекемдөөгө багытталды. Өзгөчө кырдаалдардын бардык түрлөрү боюнча терең, маанилүү, конок лекция өтүп бергендериңиздер үчүн жана практикалык окууларды кызыктуу болуп, жакшы профессионалдуу деңгээлде көрсөтүп бергендериңиздер үчүн биз терең ыраазычылык билдиребиз.